Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызды өзүнүн мээрими менен, ырайымы менен, кудурети менен, каалоосу менен жараткан. Улуу максат үчүн жараткан. Ал бул ааламдын кожоюнун танып, Аллага баш ийип, Алла Таала көрсөткөн чектен чыкпай, пайгамбарлары, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам алып келген адал арамды ажыратып жашоо. Туугандар, бүгүнкү күндө адамдар же жахил, же гафил. Жахил дегени ал бейкапар, кабары жок, саватсыз, билимсиз, акыйкатты билбей жашап атат. Кимден өмүрү келип атат, ким ырыскы берип атат, эмне үчүн ырыскы берип атат, эмне үчүн ага ден соолук берип атат, бул тууралуу билбейт да. Бул ааламдын акыйкатын билбей эле жашап атат. Жахил, мойнундагы милдеттери бар эле, фарыздары бар эле, важиптери бар эле, буну билбей, Куранды билбей, Алланы тааныбай, пайгамбарыбызды тааныбай, жахил, надан ушундай өмүр сүрүп атышат. Кээ бир адамдар адал эмне, арам эмне, бейиш эмне, дозок эмне жок муну. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ким, эмне үчүн келген, эмнелерди бизге таштап кетти, жок. Bundan kavarı yok жашоо. Bunu cahil deydi. Musa Peygamber Kur'an-ı Kerim'de şu cahillerden, nadanlardan boluğundan pana tilegen. Allahümme inni audu bik. Rabbi inni audu bik anakuna minel cahilin. Ya Allah, şu nadanlardan boluğundan pana tileyim. Sebep жашоonu ötkörü üresin, beyqapar, öte köp ziyan tartat. Kıyamet günü ökünüç. Bu bir. İkincisi tuğanlar, gebirler bilet, biro gafil. Gafil degen ne? Estebeyt da. Aram adaldı bilet. Allah'ını bilet. Peygamberimizni bilet. Kur'an'dı bilet. Biro este jok. Sebep egerde Allah görüp turat dey turgan bolsa adam günah kıla albayt da. Allah görüp turat dey turgan bolsa adam günah kıla albayt. Şu barыбыз карап турабыз. Бирөөңүздөр бир күнөө кылачы кандай кылат? Кыла албайт. Эгерде абийир ыйман жок болсо ага баары бир. Ал тууралуу бул жерде кеп жок да. Бул жерде кичине уяты барлар, ыйманы барлар, ошол тууралуу кеп да. Ата энеңдин алдында күнөө кыла аласыңбы? Карап турат дейсиң. Улуу урматтуу кишилерди, аял, бала чакаң, эжең, карындаш күнөө кыла аласыңбы? Кыла албайсың. Карап турат дейсиң. Эгерде Алла карап турат деген, Алла көрүп турат сезим болсо адам күнөө кыла алмак эмес. Демек гафил деп ушуну айтат, Алладан бейкапар. Бирөө Алланы тааныбай жашайт, бирөө Алланы тааныйт, бирок Алладан бейкапар болуп жашайт. Ушул эки оору дүйнөдө өтө чоң оорулар. Жахалат оорусу, гафлат оорусу. Алымдар айтышкан кимде ким ыйманымды сактайм десечи, ал сөзсүз Кур'ан-ы Керимди окуганы күн сайын вирд яуми деп коет. Күн сайын вазифа, Кур'ан окуганы вазифа кылсын. Иманын сактаганды каалаган киши Кур'андан мейли бир бет окуңуз, күн сайын окуңуз. Эки бет окуңуз, күн сайын окуңуз. Жарым пара окуңуз, күн сайын окуңуз. Бир пара окуңуз, күн сайын окуңуз. Кур'ан иманымды сактайм деген кишиге да. Качан сиз Кур'ан менен алек болдуңузбу? Анда билип коюң. Бейкапарлыкты, жашоонун бейкапарлыгын кетирдиңиз. Жүрөктөгү кемчилдиктин ошо арманы бар эле, жемелеген кетирдиңиз. Кап деп. Жок, жүрөгүңүз алхамдулилла, жүрөк өзү Кур'ан менен гана нурланат, Кур'ан менен гана жанданат. Жүрөктүн жандануусу Кур'ан менен гана болот. Кур'ансыз мүмкүн эмес. Ошондуктан туугандар, келиңиздер
Kur'andın ayı geletat. Kur'andın ayı geletkanda Kur'anға даярдык көрөйлү. Ансыз болбой. Жараткан Алла Субхана ва Таала Кур'ан-ы Кариминде канчалык өкүмдөрдү айткан болсо, осуяттарды айткан болсо, кээ бир адамдар ойлойт, ушу бизди кыйнаш үчүн эле окшойт деп. Жок. Кур'анда Алла Таала буну эмне дейт? Рухан. Рух. Бул руханият үчүн. Силерди нурлаш үчүн. Силерге шифа бериш үчүн. Силерге мейримдүүлүк, ырайымдуулукту бериш үчүн. Силерге хидаят бериш үчүн. Алла Субхана ва Таала өкүмдөрү бар го. Ал бизди кыйнаш үчүн эмес да. Кээ бир адамдар фарыздарды, важиптерди аткарууну оор сезет да. Кыйын көрөт. Арамдарды таштаганды кыйын көрөт. Себеби эмне үчүн ал кыйын көрөт муну? Анткени ал акыйкат Алланы тааныган жок да. Алланы тааный турган болсо аны кыйын көрмөк эмес ал. Алла Субхана ва Таала жөнүнө милдет эле кылып койгон жок намаздычы. Намаз окугула бүттү. Жок, бунун аркасында чеги жок касиет. Чеги жок пайда бунун аркасында. Бир эле намаз эмес, орозону Алла Таала жөн эле фарыз кылып койгон жок. Жөн эле фарыз кылып койгон жок. Саартан кечке ашка жүрө берсең кыйналып. Жок. Кичине кыйынчылык бар, бирок кыйынчылык ал кыпын. Пайдасы океан. Жөн эле Алла Таала фарыз кылган жок буну. Себебин, фарыз кылган себебин айтат Алла Таала мындай дейт. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Ана себеби. Силерге эле эмес, Мухаммад пайгамбардын үммөтү. Силерден мурдагыларга деле орозо фарыз кылынган. Бу дүйнөгө биз эле келген жокпуз орозо кармаган. Бизден мурункулар дагы орозо кармап келген. Пайгамбарыбыз эң акыркы пайгамбар. Ага чейин канча миңдеген пайгамбар өткөн. Эмне үчүн? Силерде таква пайда болсун, ошон үчүн эле фарыз кылып атам дейт Алла. Жүрөгүңөрдө таквалык болсун, силерди күнөөдөн сакташ үчүн эле фарыз кылып атам дейт Алла Таала. Силер күнөөнү таштагылачы, ушунду үйрөнгүлөчү, таштагылачы дейт. Кийим адамдын денесин, уяттуу жерлерин жашырат. Денесиндеги кемчилдиктерди жашырат. Кийим. Жана адамды кооз кылат. Таква жүрөктөгү кемчилдик, алсыздыктарды жашырат. Жана жүрөктү кооз кылат таква. Пайгамбарыбыз айткан ат-таква ха-хуна. Таква мынал жерде деген. Көкүрөгүн көрсөткөн жүрөгүнөчү. Мынал жерде деген. Ушу таквалыкты пайда кылыш үчүн Алла Субхана ва Таала мынакей берди. Жөн эмес экен да тууганды. Ошон үчүн жараткан Алла Субхана ва Таала ар бир күндү жөн бербейт экен. Ар бир неаматты, ар бир буйрукту жөн бербейт экен. Анда бир данышмандыгы бар экен. Буйруктун аркасындагы данышмандык Алла өзүнө жакындатат экен, күнөөнү кечирет экен. Неаматтардагы данышмандык аны көбөйтүп берет экен. İnsan şükürlü olup yaşaydı eken. Biz bundan hiç kaçan unutmayla gün sayın Allah aytıp atat. Ne deydi? İkra kitabak. Kafa bi nefsikel yevm aleyke hasiba. Kitabını oku deydi. Oşu kitapты gün sayın jazdırıp atabız. Gün sayın kitap жазып atabız. Jazdırıp atabız eki periştege. Ошон үчүн ар күнү жакшы сөздөрдү жаздырайлы. Жакшы зикирлерди жаздырайлы. Алла үчүн сабырдуулукту жаздырайлы. Алла үчүн дуаларды жаздырайлы. Шүгүрчүлүгүбүздү жаздырайлы. Таквалыгыбызды жаздырайлы. Күнөөдөн сактаганыбызды жаздырайлы. Я Алла, сен ыраазычылыгың үчүн ушу күнөөдү таштадым мен. Сен ыраазычылыгың үчүн ушу өч алымды таштадым. Sen razıçılığın için uşu cek görünü taştadım ya Allah. Uşunu jazdıraylı. Ertegi Allah Subhanahu wa Taala oku kitabını degende
Özünüzün bu dünyadagi ömür kitebingizni, ömürdagi jazdırılgan amal kitebingizni özüңüz okuysiz. Эки периште аркылуу жаздырып койгон, сактап койгон. Кафа би нафсикал яум. Бүгүн бу жетиштүү болот сага дейт. Жетиштүү болду. Алейка хасиба. Өзүң эсептеп берген. Демек Алла субханаху ва таала башка бирөөнү алып келип окутуп күбө кылдырган кажет жок экен да. Сен нафсиң ушул күбөгө жетиштүү дейт. Сен өзүң кылганың бар го? Ушу сага эсептегенге жетиштүү. Анткени чогуу жүргөн да. Ажыраган эмес да сенден. Ажыраган эмес, өлгөн да гана ажыраган да. Үйдө чогуу болгонсуң, жакшы иште, жаман иште чогуу болгонсуң, Кудай сактасын, арам иштерде чогуу болгон. Башка күбөнү алып келгендин кажети жок. Алла айтып атат, мына өзүң бар го, өзүң, нафсиң бар го, ушу жетиштүү. Ушу эсепке жетиштүү сага. Эсепке башка жактын кери ушу эсепке жетиштүү. Ошон алхамдулилlah туугандар, келиңиздер иншалла баарыбыз биринчиден өзүбүздөн канча жахалат болсо буну кетирейли. Эмнени билбесек, ошону кетирип билейли. Үйрөнүп. Экинчиден билгенден кийин Алланы эстеп жашайлы, бекапар болбой. Жахил болбой, гафил болбой. Жахалатты кетириш үчүн эйлим, гафлатты кетириш үчүн зикир. Бул экөөсүз мүмкүн эмес. Бул чымчыктын эки канатындай. Эйлим менен зикир бунсуз мүмкүн эмес. Бул чымчыктын эки канатындай, бир канаты менен уча албайт. Эйлим алып, эгерде зикир кылбаса, ал гафил болот ал. Зикир кылып, эйлим албаса жахил болот ал. Экөөнө тең ийгилик жок. Ошон үчүн шарият, тарикат дегени ушу. Шарият бу илим, тарикат бу зикир. Экөө бул аны эшиктин ашык-машыгындай. Бирөө болбосо бирөө иштебейт. Ошон үчүн иншалла мусулман адам экөөнү бекем кармануу керек бизге да. Жараткан Алла субханаху ва таала барзо товфик берсин. Өткөнкү сабакта айттык эле. Абдулла ибн Мас'уд радıyallahu anhu. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын таалимине сугарылган, пайгамбарыбыздын мүнөзүнө сугарылган, илимине сугарылган, таквалыгын үйрөнгөн, адамгерчилигин үйрөнгөн, гам пикир кошкон, өмүрдүн аягына чейин курманчылык менен. Ахирет ар дайым көз алдында болгон улуу сахабалардын бири Абдулла ибн Мас'уд радıyallahu anhu. Илимде дагы, таква амалда дагы үлгүлүү сахаба, кыямат күнгө чейин үммөткө жол көрсөткөн сахаба. Өткөнкү сабактарда айтканбыз, бүгүн дагы Кудай кааласа акыркы насааттары, насаатым өтө эле көп, бизге ылайыктуу, өзүбүзгө жараша дегендей. Айтат мындай дейт. Иннал му'мина яра дунубаху кааннаху qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayh. İmandуу адам күнөөлөрүнчү бир тоонун алдында тургандай сезет экен да, ошо төө мына тоо үстүнөн басып калат дегендейчи. Бу тоо үстүнөн басып калат деген эмнеге ал? Адам тирүү чыгыш мүмкүн эмес да. Күнөөнү ушундай чоң көрөт экен бул. Айтат ушуну. Яро дунубаху, ал күнөөсүн ушундай эсептейт ал. Ушундай көрөт. Кааннаху qa'idun, ал отурат тахта жабалин, тоонун алдында, яхафу аяка алей, ага үстүнөн түшүп кеткенден коркот. Үстүнөн түшүп кеткенден коркуп тургандай күнөөнү ушундай сезет экен да. Момун адам жүрөгүндө эгерде бир кишинин иманы орундалган болсочу, жүрөгүнө иман бекем жайгашкан болсо, анда кичинекей чоң күнөө буга баары чоң күнөө болуп, баштын үстүнөн кулап түшө тургандай, басып кала тургандай сезимде болот экен. Ва иннал фажир, анем күнөөкөр, фасык, бузуку адам, яро дунубаху кадубабин марра аля анфихи. Ал мурдуна келип конуп учуп кеткен чымындай көрөт экен. Күнөөнүчү сезбейт экен да. Эмне үчүн? Жүрөктө иман жайгашкан эмес. Иман орундалып, кооздолгон эмес. Ага күнөө баары бир
чымын келип учуп кеткенде эле айтат мындай дейт. Факала бихи хакада. Мындай деп койду, көрсөт. Чымын келип учуп кеткенде ушундай эле сезет экен дейт. İmanın alamatı, Allah Taala'dan korkunun alamatı. Bul жерде günü adamda bolup kalat tuğanlar. Bul degeni biz barыбызda taптакыр günü жоқ деген кеп эмес. Allah Taala beyişke gire turgan adamlardı Kur'an-ı Kerim'de sıpattap, oşonun birösü mınандай деп aytkan. Vallezine iza fa'alu fahişeten, alar kaçan bir tuğra emes iş kılıp alsa, av zalamu anfusahum, je öz janдарына zulumduk kılıp günü iş kılıp koysa, dakarullah, Allah Taala'nı esleşetkender o. Sebep iman жүрөгүндө бар da Allah'ını esletirken, fastagfaru li dunubihim, jana günölörünü Allah Taala'dan daroo geçirim sorayt eken. Wa ma yaghfiru dunuba illallah, Allah'dan başka günölörдү hiç kim geçire albayt. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kılgan işineçi öjörlük kılıp, kökbettik kılıp, gejirlik kılıp daima ulan teörüp etken da. Kata bolup kaldı, boldu. Al kaytalamayt ага. Gün sayın ele kıla bergen, bir kiçinekey günönüçü, gün sayın kılsanız çoğun günöge aylanat. Bunu israr, alas-sagayr, kiçinekey günölördü israr kılı, antanlap, gayra kaytalao, bul çoğun günöge aylantırat da. Çoğun günöge aylantırat. Oşun üçün çoğun günöbü, kiçine günöbü biz saktanışыбыз керек, ehtiyatlanışыбыз керек. Günönün her biri, bir alımlar aytkan, ay çoğun günö menen kiçine günö ne ayrıması verse, çoğun çok menen kiçinekey çok. Çoğun çayan menen kiçinekey çayan. Çoğun jılan menen kiçinekey jılan. Çoğun günö menen kiçinekey günönün ayrıması şu eken. Demek kiçinekey günönü dele anı bu kiçinekey günö da dep jasay bергenge Allah ayıktı emes. Al çoğun kıl, al bekemdelip kalat al. Çoğun günöge günah kabira aylanıp kalat al. Wa hum ya'lamun bil ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim. Mına uşu adamlarga Allah Taala'nın tarafından sıylık var. Geçirimlilik var. Ve cennet, beyiştin baktarı var. Tecri min tahtihal anhar halidina fiha. Al baktarın tübünde daryalar ağıp durat. Andalar tübölüktü kalışat. Ve ni'me acrul amilin. Amal kılıçlardan soğup sıylığı kanday gana jakşı. Kanday gana mıktı deydi. Kanday gana mıktı deydi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın sözü Hazret Anas radıyallahu anh'ın sözünde okşayt da. Anas radıyallahu anh mınday dep aytkan eken. İnnekum lata'amaluna a'malan. Sizler uşunday amal kılasыңар. Hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Sizlerдің göz qarашыңарда, göz aldыңарда al bir çaştan dağı niçke. İn kunna na'udduha ala ahdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz oşol günönü, oşol amaldı Peygamberimizin doğrunda minel mubiqat, adamды жоқла тұрған günölөрдөн деп эсептейт элек дейт. Anas radıyallahu anh Peygamberimiz öttü, sahabalar öttü, bir en akırkı sahabalardan eseplenет да. Kiyinki muğunga aytып атат, ey sizler ушундай günönü oğusa, günö katары eseptеп aytasыңар. Kiçinekey günö katары деп eseptеп koyup атасыңар. Biz Peygamberimizin doğrunda bu adamды жоқла тұрған günö деп esepteyt elek bunu deyt. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh özünün Sahih Bukhari'nde babu ma yuttaka min muhakkarati dunub degen bir şunda tema koyup aytkan eken günölördü mындай akarat günölördü eç nerse bolboyt degende kemçildiktүү kılıp esептеш. Андай болбойт экен да. Günönü sizçi mında hiç kaçan kemsintpеңiz. La taqqiranna minal ma'rufi shay'a degendeyle siz жақсы işlerden kiçinekey bolsa da anı akarat kılıp taştap koyup buga mындай көңүлгө албай коюп кое турган нерсе эмес экен. Her bir günü andan korko turgan eken. Her bir günü. Uşuga hadisler gelip Peygamberimiz aytat, Ayşe enebizge mындай деген eken. Ya Ayş, o Ayşe, iyyaki ve muhakkaratiz zunub. Günölördü kiçine akarat kiçinesi kemsintkenden uşundan sen saktangın. Günördün kiçinekeyi bolboyt.
Her bir günü Allah Taala'nın aldında anı salmağı var. Her bir günü. Günöden saqtanganга hareket kıl. Hareket kıl günöden saqtangan. Fa inna laha min Allahi taliban. Antkeni alarga Allah Taala'nın tarafından talap kıla turgan etse bar degen eken. Bilal ibn Sa'd radhiyallahu anh жақсы сөз айтыптыр. Мындай дейт да: "Ла тандур иля сигарил хатиа, валакин унdur иля адамати ман асайта." Sen al қатаның кичинекейине көз салба, кичинекей күнөөгө көз салба дейт. Просто sen күнөө сал, көз сал дейт. Кимге? Кимге sen баш ийбестик кылып атасың, ошонун чоңдугуна дейт. Мен Аллах субханаху ва тааланын улуулугуна көз сал, ошого тоң моюндук кылып атасың. Кичинекей күнөөбү, чоң күнөөбү, экөө тең Аллага тоң моюндук. İmam Ahmad rahimahullah bir жолу марратан ямши фил вахл, ылайда басып бараткан экен. Ятавакка, бул ушул сактанып, ылайдан ар бир адам эле сактанат да, ылайга жыгылып кетпейин дейт да. Фагасат риджулуху, бир буту ылайга батып кетиптир. Фахада, ылайга батып кеткенде бар адам дароо тарта калат го. Эми батып жата берейин дебейт да. Буту батып кеткенден кийин дароо чыгарып тартканда эле вакал ли асхабихи, өзүнүн шакирттерине айткан экен. Hakada al-abd la yazalu yatawaqqa dunub fa idza waqa'aha fa khada. Кудум ушундай Алланын колу ушундай болуш керек. Качан күнөөгө баттыбы, дароо чыксын ошодо отура бербей. Ошол жерде рахаттанып, чөтү улантып, бекемдеп, күнөөдө отура бере турган нерсе эмес. Ылайга батканда дароо чыгасың го, кудум ошондой кокустан ушу күнөөгө батсаң, сразу чык. Дароо чык ал жактан деп. Бутуң ошо ылайга батып кеткенде бутуңду кандай сууруп алгандай, күнөөгө батсаң, сурулуп чык деп атат да. Сурулуп чык деп атат. Абдулла ибн Масуд радhiyallahu anhu bir насаатында мындай деген экен: "Иннан нас код ахсанул qawl." Адамдар сөздөрдү аябай чырайлуу сүйлөгөнгө өчтү. Сөздөрдү укмуш сүйлөйт, чырайлуу кылат, кооз кылат. Эми Faman wafaqa qawlahu fi'luhu. Эми кимдин сөзү анын кылган иши эко дал келип калса, fadalikalladi asaba haddahu. Бул өзүнүн үлүшүн алыптыр бул. Максатына жетиптир бул. Демек сөзү, амалы сөзүнө дал келди да. Сүйлөп аткан сөзүнө дал келди дейт. Wa man la yuwafiq qawlahu fi'luhu. Эми кимдин сөзүнө анын кылган иши дал келбесе, fadalikalladi yuwabbihu nafsahu. Бул деген өзүн напсисин жемелеген, напсисин талкалаган, ушуну деп айтат деген экен. Кээ бир улуу адамдар айтыптыр да, Абдулла ибн Масудтун ушу сөзүн укканымдан кийин, ушу сөзүн аскататни калимату Абдулла ибн Масуд 20 сана. Абдулла ибн Масудтун бул сөзү мени 20 жыл сүйлөтпөй койду. Ойлонтуруп койду. Сүйлөсөм мен амалым дал келеби келбейби? Кайсы сөзүмө амалым дал келбесе сүйлөбөй эле коеюн деп 20 жыл мени унчуктурбай койду дейт. Allah, Abdullah Masud'un sözü. Айтып десе, адамдар чырайлуу сөздү үйрөндүк. Жакшы сөздү сүйлөп атабыз. Эми ошо сөзгө амалыңыз дал келеби же дал келбейби? Сөзүбүзгө амалыбыз дал келе турган болсо, алхамдулилlah, анда бул бакыт. Кудай сактасын, эгерде сөзүбүзгө амалыбыз дал келбей калса, бул адамдын өзүнө каршы хужжат жаман да бул. Билбей кылган бир күнөө, билип кылган 2 күнөө деп ошон үчүн айтылат. Билбей кылган, буда деле надандык бар. Эмне үчүн билбейсиң? Бирок билип туруп кылган тескери, ошон үчүн жөөттөрдү Алла Таала Кур'ан-ы Каримде жемелеген. Булар билип туруп ушундай жамандык кылды. Билип туруп, пайгамбарыбыздын акыр заман пайгамбар экенин анык билет эле. Билип туруп ошого гана карап туруп. Арам экенин билип туруп арамды кылышты дейт. Ошончо алар жемелегенге лайыктуураак, катыгыраак алар азабы деп. Абдулла ибн Масуд радhiyallahu anh'нын сөзүн угуңуз. Адамдар өтө чырайлуу сүйлөп калды, мейли, жакшы сөз сүйлөш керек эми.
Эми сөзүн амал коштойбу коштобойбу? Амал коштосо, амал ылайык келсе, дал келсе, анда өтө жакшы. Болбой турган болсо, анда бул нәпсин талкалаган менен барабар. Өзүн талкалаган менен барабар дейт. Кимдин сөзү сүйлөгөн сөзүнө амалы дал келбесе, ал өзүн талкалаган менен барабар. Ошон үчүн улуу адамдар айткан экен, Абдулла ибн Масуд разияллаху анху сөзүн мени оозумду жаап салды деп атат. Аскататни калимату Абдулла ибн Масуд. Канча жыл дейт? 20 сана. 20 жыл дейт. Ойлонтуп койгон экен, камга салып койгон экен. Демек мен ушу бир сөз сүйлөсөм, мен ушу амал кылайын. Болбосо сүйлөбөй эле коеюнчу деп. Бул ойлонтура турган нерсе көбүнчө кимге? Машалла илимдүүлөр, карылар, даватчылар, насаатчылар. Ушулар биз баарды ушундай адамдар өзү биринчи ойлонуш керек экен да. Ya Allah Taala башка товфик берсин. Мына сөз баарыбызды ойлонтурат да. Эртеге кандай дейбиз? Ушунча көп сүйлөп атабыз. Я. Allah. Улуу насаат дейт, улуу насаат. Биздин өтө зарыл кажетибиз ушул. Ойлоно турган адамгачы. Анткени мындай дейт да, fa inna nafs qad tatuqu kaseeran lil ma'rifa wa ta'allum, walakinnaha qad tufarrid aw tuqassir. Fi tarjamata hada al-ilm. Адамдын напсесечи кээде өтө эле каалап кетет экен да, ушу мa'rifat билгенди, көбөйгөндү мындай депчи. Бирок амалга келгенде анан кемчилик кетире баштайт экен да. Напс ушу жакка алып барып, көтөрөт экен да, анан кийин башы менен саят окшойт да. Имам Малик рахматулла алейх мындай дептир. Имам Малик Мединада мындан өткөн аалым болгон эмес эле доорунда. Өз замандашында, Имам Малик рахимахулла. Бул не дейт? Балагани анил Касим ибн Мухаммад. Касим ибн Мухаммадтан мага ушундай нерсе жетти. Кал ал айткан экен. Адракту нас ва ма ю'жибухумул qawl иннама ю'жибухумул амал. Мен ушундай адамдарга жолуктум. Аларды сөз таңгалдыра албайт экен, амал таңгалдырат экен. Аларга андай сөз жакпайт экен, аларга амал жагат экен. Амал жагат экен. Бул жерде бир хадис келет. Баарыбызга буга чейин деле билип жүргөнбүз, угуп жүргөнбүз туугандар. Эртеге кыямат күнү эң алгач суракка чакырылган 3 киши тууралуу. Үчөө тең динде өтө улуу амалдарды кылган кишилер. Бирок ошолордун бир риякөрлүгү, кожо көрсүн, ушунун кесепетинен ихласта чатак болгондуктан, ниети бузук болгондуктан буларды эң алгач Алла Таала дозоктун отуна сүдүрөп туруп, бардыгына үлгү кылат экен да. Ушул хадис Тирмизи шарифте келет экен. Тирмизи шарифте келет, Шуфайя Асбахи дегенден. Бул ушул табиин экен. Абу Хурайра разияллаху анхуга бир жолу Мадинага келсе, караса бир киши сабак берип атат дейт. Анан сурап тур адамдардан, бул ким десе, Абу Хурайра дептир. Деп анакей кой деп жанына бардым дейт. Жакын отурдум дейт. Анан адамдарга сүйлөп, анан бүткөндөн кийин унчукпай калды дейт. Адам баары кетишти, тияк бияка калганда. Ошол жерде анан кийин мен барып, Абу Хурайра разияллаху анху барып, анан сурадым дейт. Бир суроо берсем болобу деп. Макул дептир. Кел жакындагандан кийин суроо. Ас'алука бихак ва бихак. Сизден сурайм, бул акыйкаттуулар менен чын айтыңызчы депчи. Лама хаддастани хадисан сами'таху мин Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям. Сиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнөн уккан хадисти мага айтып бериңизчи. Акалтаху ва алимтаху, өзүңүз билип, түшүнүп, ушундай хадис айтып бериңизчи деп. Абу Хурайра айтыптыр, макул дептир. Афал. Лау хаддисаннака хадисан хаддасанихи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям акалтуху ва алимту. Мен сизге боптур бир хадис айтып берейин, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага айтып берген хадисти. Мен аны жакшы түшүнгөм, жакшы билем, ошо хадис айтып берем деп. Андан кийин үшкүрүптүр. Сумма нашага Абу Хурайра нашкатан деп. Терең дем алып
дептир. Сөздү баштайлык. Фамакасна калилан, мен отурган адамдар бар, унчукпай калдык дейт. Сумма афака, кичине анан эсинен кетип кайра келди дейт. Факал айтты, азыр мен силерге айтып берем, фи хадал байт, ушул үйдө, ма маана ахад гайри ва гойруху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям турганда менен башка бирөө да жок эле. Пайгамбарыбыздан башка да бирөө жок эле. Чүнүктүү? Кайра дагы бир үшкүрүп терең дем алды дейт. Анан дагы айтып эсинен кетти. Катуу үшкүрдү, катуу терең дем алып, сумма мала харран ала вajhihi, аны жүзү менен жыгылып кетти дейт. Мен ошондо кармап калдым дейт. Мына фа аснаттуху алайя тавилан, кармап өзүмө жөлөп, андан кийин Абу Хурайра сумма афака. Хадис айтаардан мурда ушунчалык эсинен кетип атат. Кайра келип атат. Кайра эсинен кетип атат. Катып үшкүрүп атат. Терең дем алып атат. Анан эсине келгенден кийин айтты. Хаддасани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мага хадис айтты. Инна Аллаха табарака ва таала, жараткан Алла таала, ида кана йаумун кияма, кыямат күнү болгондо, янзилу илал ибад лияқдия байнахум. Алла таала бенделердин ортосун чечим чыгарыш үчүн келет экен. Ва куллу умматин жасия. Ошол жерде үммөттүн бардыгы чөгөлөп турган учур, коркуп турган учур, титиреп турган учур. Фа аввалу ма яд'у бихи ражул. Эң биринчи чакырылганда бир кишини чакырат экен, жамаал Кур'ан, Кур'анды жаттаган. Кары, алым. Анан Алла таала айтат экен: "Ала муаллимк ма анзалту ала расули." Мен саңа пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламга түшүргөн нерсени үйрөтпөдүмбү? Десе айтат экен ал: "Бала, Робби." Туура дейт экен. Сен пайгамбарыбызга түшүргөн Кур'анды, хадисти Алла таала мен сага үйрөтпөдүмбү дегенде мойнуна алат экен, ооба деп. Не кылдың анан десе айтат экен: "Түнү күнү менен окудум. Түнү күнү менен Кур'ан, хадистин сабактарын бердим мен. Дарстарды бердим, насааттар, кыскасы илимдин кызматын кылдым" деп. Өмүр бою кылган кызмат. Ошондо Алла таала айтат экен: "Жалган айтасың" дейт экен. Кадапта, жалган айтасың. Ушунун бардыгын Алла сен разычылык үчүн кылдым деп атат да. Алла айтат: "Андан жалган айтасың. Сен адамдар мактасын деп айткан элең. Адамдар даңазаласын деп айткан элең. Адамдар алкыш. Сен адам алкышын алгансың тиги дүйнөдө. Мактаган алар, даңазалашкан, сен кыйын алым, кыйын кары, кыйын дагы түкүнчө, анын бардыгын ала турганын тиги дүйнөдө алып алгансың." Периштелер дагы айтат экен. Вакалатул малаика кадаб. Алар да айтат экен: "Сен жалган сүйлөдүң" деп. Сен жалган сүйлөдүң дейт. Анан Алла субханаху ва таала буну буйрук берет экен. Путунан сүдүрөп, бетин жүзүн жерге сүйрөп туруп, путунан тартып, дозокко ыргытыла дейт экен да. Экинчиси алып келген адам. Ал бул берешен адамды алып келет экен. Ю'та би сахибил мал. Берешен адам, бай адамды алып келет экен. Бу дүйнөдө аябай кайрымдуулук кылган. Алла таала деген: "Мен сага ушунча мал бердим, эмне кылдың?" дегенде айтат экен: "Я Алла, туугандарга иштеттим, садака бердим. Сен разы болгон бардыгына сарптадым. Кайерде гана сен разычылыгың болсо сарптадым." Алла айтат экен: "Жок. Сен жалган айтасың. Сен адамдар ушу берешен десин, колу ачык десин, жоомарт десин. Ошон үчүн сарптагансың сен. Сен жүрөгүңдө ниет ушул болгон. Ошо алкышты алдың, мактоону алдың сен. Мен разычылыгым үчүн кылган эмессиң сен." Периштелер да айтат экен ушундай деп. Анда буйрук чыгат экен, буну дагы эң биринчи дозокко таштай тургандар таштагылар. Үчүнчүсү Алланын жолунда шейит болгон кишини чакырат экен. Ал кутила фи сабилилла, Алланын жолунда өзүнүн жанын берген. Алла субханаху ва таала буга дагы өзүнүн неаматтарын эстетет экен. Мен сага ушундай жакшылык кылбадымбы? Ушундай мүмкүнчүлүк бербедимби? Ушундай кылбадымбы деген баарын мойнуна алат экен. Ооба. Эми эмне кылдың дегенде: "Я Алла, сен үчүн мен жан бергем.
Allah'ın yolunda sen için can bergenmin dese жалган aytasın. Adamlar seni batır desin dep, oşun için sen can bergensin. Adamlar maktasın, adamlar aytsın, артыңdan at kalsın. Sen men için can bergen joksun dep. Bunu dagı tozakka таштап кеткен. Şu жерде айтат: "Awwal halqillah tus'aru bihim an-nar." Allah Taala'nın mahluklarından en birinci dozoktun otun uşu güygüzgөнгө, күчөйткөнгө uşu üçөө болот экен да. Bunu dagı putu менен сүдүрөп алып барып ыргытат экен. Сүдүрөп алып барып ыргытат экен. Бул хадис тугандар мындай карайлы да. Бардык кимди дин кызматындагы алектенген аалымдарды, карыларды, даватчыларга чоң эскертүү. Ихласыңды оңдо болсоң, ниетиңди оңдо болсоң, ахирет жатак сен. Эл көрсүн үчүн, эл мактасын үчүн, эл даңаз аласын, эл билсин үчүн болсо, анда акыбет мына менен бүтөт экен. Ошондой эле берешендерге дагы Аллара берешендер. Буларга да чоң эскертүү. Кол ачыктарга кандай гана жардам бербесин. Мечит салып атат, медресе салып атат, жол салып атат, жетимдерди карап атат, сууларды чыгарып атат. Токто, ким үчүн кылып атасың ушу жакшылыктын бардыгын? Алланын жолунда жан бергендерге. Улуу амалдар. Алланын жолунда жан берүү деген кандай улуу амал? Алланын дини үчүн. Алланын махлуктарына мал менен пайда жеткирүү, садака берүү, кайрымдуулук, жоомарттык, берешендүүлүк кандай деген улуу амал. Эми илим менен өмүрүн сарптаган, өмүрүн өткөргөн. Кандай деген улуу амал. Бирок ушуларга эскертүү болуп атат да. Тугандар мындай экен да. Эмне үчүн ушу үчөөнү, үч түрлүү адамды биринчи чакырып Алла Таала жазасын берип атат? Эң биринчи, аввалу халқилла. Махлуктардын эң биринчилери ошо болот дейт. Эмне себептен? Алымдар айтышат да мындай дейт да бунучу. Себеби булар мындай деп атышат. Алла, мен билем, сен билбейсиң. Мен сен үчүн кылганмын. Мен ким үчүн кылганмын? Сен үчүн кылганмын. Алдап атат. Жалган Алланы алдап атат. Алла алданбайт тугандар. Ушуну бир билейли, Алла алданбайт. Ошон үчүн Алла Таала баарыбызга ихлас берсин. Туура илим менен өмүрүн сарптаган оңой эмес. Бүгүн акча таап туруп, башкаларга сарптаган тоже бул да оңой эмес. Акыркы ушу өзү бир эле жан болот адамда. Ушу жанын Алланын жолунда, Алланын дини үчүн берүү бул деле оңой эмес. Бирок шайтан ушуну билип коёйлу тугандар. Шайтан адам менен өлгөнгө чейин бирге. Мен илим алдым, шайтан калып кетти, андай эмес. Кары болдум, 5 убакыт намаз окудум, болду, шайтан калып кетти, мындай эмес. Шайтан өлгөндө калат. Өлгөнгө чейин кармашуу. Азыр мына карап турдум. Шайтандын ушундай бир биринчиденчи ушу илим албаса экен. Акчасын Алланын жолуна сарптабаса экен. Зекет бербесе экен, кайрымдуулук кылбаса экен, Алланын жолуна чыкпаса экен. Бунун. Чыккандан кийин, ушуну жеңгенден кийин, андан кийин ихласын бузганга, ниетин бузганга, риякөрлүккө, кожо көрсүнгө алып барат экен да. Шайтандын аракетин караңчы. Аллахым өзү райым кылып эле сактабаса, бирибиз да мындан сактана албайбыз. Дайым ошон үчүн өзүбүз коркуп, амал кылганда дагы биз өзүбүз коркуп амал кылайлы. Я Алла, ушуну кабыл кылып кой, кичине болсо дагы кабыл кылып кой. Аз болсо дагы, я Алла, мени шайтанга, напсиме тапшырба. Фатима энебизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа үйрөткөн. Фатима энебизге радиаллаху анха. Я хайю я кайюм бирахматика астагид. Аслих ли ша'ни кулли. Вала такилни ила нафси тарфата айн. Я хайю я кайюм. О тирүү зат. О түбөлүктүү зат. Бардыгын кайюм дегени бардык ааламды башкарып турган, кармап турган айтат. Бирахматика астагис. Сен райымдуулугуң менен мен жардымды сурайм, я Алла. Мен сенен жардам сурайм. Фаслих ли ша'ни кулли.
Ya Allah menin bardıq işlerimdi oңунан çıgarçı. Bardıq işlerimdi oңунан çıgar. Ve la takilni ila nafsi tarfata ayn. Meni nafsime göz irmemçelikte tapşırıp koyuyor meni. Göz irmemçelikdagi uşuncha vaqtqa meni ya Allah nafsime tapşırıp koyuyor. Nafs menin düşmanım. Meni qay жаққа alып ketip kalışı mümkün. Mına. Oy, bugün ukmuş boldu. Tegi mınday boldu. Vah vah vah. Adamды öldüre turgan uşu vah vah. Fatime enebizge үйrөткөн mınандай улуу duası. Эми sözümüzdün mına ayağında Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın duası menен bitireli. Bu kişi kanday dua kılat ele? Bunday deyt ki. Allahumma inni a'udhu bika min ghinan yutghi. Ya Allah, toңмойын kıla turgan baylıktan pana tileymin deydi. Bunday baylık bana berbegin. Adamды kuturta turgan, günölü kıldırta turgan, toңмойын kıla turgan, Allah'a baş idirtip turgan. Ушундай байлык мага бербегин. Карам не деген дуа берип атат. Өзү дуа кылып атат. Абдулла Масудтун дуасы. Аллахумма инни ауду бика мин гинан ютги. Кутупта турган я Алла байлыктан мени сактагын. Демек байлык сурасак Алла Тааладан жакшылык ушу сурайлы, байлык сурайлы, адалдан сурайлы, рызкын адалын сурайлы. Бирок ошо мени кутуртуп жүрбесин. Наоборот, я Алла саңа баш ийдирде турган, ахиретти кура турган. Пайгамбарыбыз айткан го, кандай дагы жакшы мал, акча, байлык ошо менен ахиретте курса деген. Ушундай бергин деген. Андан кийин ау факрин юнси, Алланы ахиретте унуттуруп кое турган жакырчылыктан, кембагалдыктан сактагын деген. Fakir, kembagal. Bundere özünün ulu fazileti var, kasiyeti var. Birok ahiretте unutturup koya turgan, gam tүйшük menен эле жашоосун бүтүрүп koya turgan, ушудан сактаган ya Allah. Ау havan yurdi radi. Ушундай корн, калоо, nafstan bunday сактаган. Ау amani yuhzi, şerminde кыла турган амалдан сактаган. Şerminde kıla turgan amaldan sактагын. Şerminde kıla turgan amaldan sактагын. Demek men ушундай bir amal kılıp albayın, ertege kıyamat günü şermendem çıkmasın. Dünyada da şermendem çıkmasın ya Allah. Avirim tөгүлбөсүn. Demek kor kıla turgan amaldan pana tileymin. Kor kıla turgan amaldan sактагын. Allahumma inni as'aluka bi ni'matika sabiga allati an'amta alayya. Ya Allah, maga uşunday jönlü nöşörlötüp tөгүп берген, nimet tartıp bergen, oşo nimetin arkılуу surayman. Wa balaika allazi ablaytani. Ya Allah, sen meni sınadın, sınoo berdin. Oşo sınoo arkılуу ya Allah, oşo sınoo menen senen suranam, emnen surayt. Wa fadlikal azim allazi afdalta alayya. Ya Allah, maga aykölдүүлүк kıldın, artıkçılık verdin. Oşo menenden senen surayım. Inneni antudkhilani'l janna, meni beyişke kirgizүүndü. Allah bergen nimet uşu arkılуу. Allah bergen sınoo uşu arkılуу. Allah bergen aykölдүүлүк uşu arkılуу. Meni beyişke kirgizүүndü surayım ya. Sebep Allah Taala insanga je nimet beret, je sınoo beret. Bala, sınoo beret. Oşu eko arkılıdan ya Allah bergen sınooң arkılуу senen suranlar meni beyişkele kirgizsin mınake. Bergen nimetin ya Allah oşu arkılуу meni beyişke kirgizsin ya Allah. Ulu aykölдүүлүгүң arkılуу meni beyişke kirgizsin ya Allah. Allahumma adkhilnil janna bimannik ve fadlik ve rahmatik. Ya Allah, meni beyişke özüңdün jakşılыгың menen urgoloň. Ya Rabbil Alamin, aykölдүүлүгүң menen, merimiň menen meni beyişke kirgizgin. Allahumma zidna imanan ve yaqinan ve fiqhan. Ya Allah, men imanımды köbeyt.
ишенимимди көбөйт. Түшүнүгүмдү фик, адал аранды билерин көбөйт. Иманды көбөйтүү маселесинде имандын нурун көбөйт, иманыңды бекем кыл деген. Якын, ишенимди, якын Алла Таалага болгон ишенимди ушуну бекем кылган. Кээде көп дуа кылып, көп жыл убакыттан бери дуа кылып жүрөм, бирок ишим ишке ашпай атат деп калат адам баласы. Көптөн бери эле дуа кылам деп, ишим ишке ашпай атат. Кыжалат болбоң. Дуада кемчилдик кетирбең, жакында ашат. Жакында ашат. Ошону айтат, я Алла, ишенимимди бекем кыл, я. Алла субханаху ва таала салих, момун, сыноого кабылган бендесинчи не кайрылуу жасайт. Кандай деп кайрылуу жасайт? Кичине сенин кажеттериң кечигип атса, бүтүүсүнөнчү кыжалат болбо. Бул жерде сенин даражаңды көтөрүш үчүн, сообуңду көбүрөөк бериш үчүн, сени дагы көбүрөөк оңдоп тазалаш үчүн ушундай кылат, кечигет. Атак сен мындан кыжалат болот. Демек, эч качан үмүтсүз болбош керек дуадан. Дуадан үмүтсүз болбош керек. Ошон үчүн Алла Тааладан дайыма бекем ишенимди көбөйтүүнү сурап, түшүнүгүн дагы сурап туруш керек. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин, туугандар. Мына Хазрет Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху ушу бир айдан бери эле өтө тотокшойбуз. Кудайга шүгүр, ушундай бир улуу кишинин улуу сөздөрү ажап эмес. Элибизге, баарыбызга бир аз болсо иншалла бир учурда амал кылганга товфик берилип калса, бизди кичине ойлонтуруп кое турган болсо, кичине болсо дагы иншалла жашообузга, ахиретибизге пайда ала турган болсо, кандай деген сабактарды берди. Кандай деген коомчулуктагы, үй бүлөдөгү жеке Алла менен болгон мамилелерде эмне деген кереметтүү сөздөр. Кандай деген. Туугандар, бир нерсени эске алайлы. Биз намазыбыз, орозо, зекет, ажылыгыбызчы бул ибадат Алла үчүн. Биз бири-бирибизге болгон мамилени жумшартайлы. Орой, копол болуп, күрөс, залым болбой. Ошон үчүн жакшы мүнөз мамиле бул. Муамела. Бул жак ибадат Алла менен. Адам менен жакшы мүнөз менен. Ошон үчүн иншалла сөзсүз мына акыркы учурларда ушунун көп кажети болуп атат. Мына умрага барып келип атканда. Бүгүн деле мына бир өтө бир жакшы ихластуу ушу бир адамыбыз айтып атат да. Умрага Кыргызстандан баргандар алхамдулилля бир топ көп эле барып атат, көп эле барып атат. Бирок каткырмай, күлмөй, ырдамай, бийлемей, бири-бирине, мына мен барып келдим, шашмай, түртүшмөй, бири-бирине мындай жардам берейин деп жок. Ар ким өзүнүн жаным деп эле неме кылып, эптеп тияктан бир нерселерди алып келип, бир нерседен мынакей мен согуштан келдим дегендейби, же жеңип алдым дегендейби. Жок. Туугандар, бул сапар, нурлуу сапарды нурлуу ойдон калтырыш керек. Бул ушундай барып жумшарып келиш керек. Барардан мурдан ойлонуп туруп эле. Ушунча ыйык жерге барып атабыз, ушунун кадыры жүрөгүбүздөн азайып калбасын. Мен деле барып келгем, мен деле көргөм. Ушундай болуп калбайлы. Кудайым Алла субханаху ва таала бир товфикти алып коет да, ошо ойдон өмүрүң аягына чейин берилбей калышы да мүмкүн да. Берилбей калышы мүмкүн да. Алла Таала эч кимге муктаж эмес Алла. Ошон үчүн ар бир барган сайын, жокса качан неме кылган сайын жүрөгүбүздө анын азаматы, анын улуулугу болуп турсын. Даже мечитке келип атканда, алго Масжидул Харам, ыйык мечит. Мына мечитке келип атканда да, я Алламдай. Качан бул мечиттин азаматы, улуулугу жүрөгүбүздө болсо, Алла товфик бере берет, келе беребиз. Билесизби, кээ бир адамдар мечитке келип келбей калган го, билесизби? Чотто мечиттин кадыры жүрөгүндө кеткенде, кичине бир нерсе кылып койгондо бул. Алла товфикти алып койгон. 5 жыл болду мечитке келелекмин дейт. Мечиттин жанынан өтөт, бирок кире албайт. Киргенге мүмкүнчүлүгү жок. Шайтан койбойт киргенге. Андан ушундай бир неме өткөн, ошодон жөндөн эле Алла Таала мындай жакшылыкты алып койбойт эле. Бул тооба кылбаса болбойт. Мечиттин улуулугу жүрөгүнөн чыгып калган эле.
Ошонун себебинен андай кылыш керек. Алланын үйү азаматы жайында болуш керек.